Анан бул жерде бир маселе бар экен, селевой канал бар экен. Аны дагы биз коштук. Ортого өтмөктү кошуп койдук, мына өтмөк бар экен. Селевой канал бар туруп, чоң каналга түшүп кетет. Андан ары мына 10 кварталга баруучу дагы жолду коштук мына. Бул 4,5 метр болуп атат ширинасы. Себептен ал жерде өзү ну ошондой экен да өзү. Зона жака ограждение да кошуп койдук. Тротуар барбы жокпу? Биякта тротуар бар. Тротуар бар. Канча тротуар? 1,5 метр бар. 1,5. Сол окуучулар бала бакчалар кетет. Балдар келет бала бакча. Садикке чейин садик, мектеп бардыгына келет. Ушул проектке кошуп. Анан ал жагын кылып, бул жагын кылсаң кандай болот? Кошуп койгула. Хорошо. Канча кошулат ошондой? Бул жер где-то 70 метр бар да. Кошуп койгула да 70 метр болсо жакшына кошуп тротуар бар жактан болот. Карасу районуна Төлөкөн. Төлөкөн айлык өкмөтүнөн макулдаштык, разрешение алганбыз. Бул жерге айтам, Ош Ноктат жолундагы жапалак, жапалак, Актилердин кыргыбайы, бул жерге подключение кылат. Бунун жалпы узундугу 3 километрден 700, негизинен 720 метр, турбанын диаметри жалпы 215 турба менен тартылат. Азырынча бирок биз водоканал менен сүйлөшсөк, эгер бул долбоор ишке ашып калса, биз мектеп менен гана бала бакча уруксат берип турабыз дейт. Бул жак менен сүйлөштүк, биз сүтлөр коюп койгула, ошону кийин жолду казбай турган кылып жасагыла болот. А сметалык баасы канча болду муну? 29 миллион болду. Экспертсине өттүк, макулдаштык. Силер эме кылып жартылайын берсек баштай берсе болбойбу? Баштай берсе болот. Биз тендер өткөрүш үчүн жанагы порталга акчаны байлаш керек да. Кичине каражат болсо баштай берсе болот. Биз карап көрөлү муну 6 айдын жыйынтыгы менен, карап көрөлү, эгер мүмкүнчүлүк болсо, жарымын карап көрөлү. Саламатсыздарбы, урматтуу ушу ирригатор участкасынын тургундары? Былтыр келип ушул мектептин курулушу менен таанышып кеткенбиз. Анан жөн кетпейин деп, бала бакчадан да бир кирип кабар алып коеюн деп кирсек, анан бала бакчанын жетекчиси айтып калды, балдардын бул жерде мына карагыла баардыгы ушул жаңы конуштун тургундары экен да. Бала бакчага аябай мындай ата-энелер суранып атат, жетишсиз болуп атат дегенде анан тапшырма бердик эле, ушу бир дагы кошумча корпус куруп берели деп. Мына бүгүн өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Дагы ушул бала бакчага кошумча 75 орунду 2 кабаттуу жакшы заманбап бала бакча буюрса мына бүгүн башталып атат. Суроогун азыр мен курулушчулар менен айттым, кышка калтырбай, декабрь айына калтырбай, бир ушу ноябрдын аяктарында буюрса ачып элге тапшырып беребиз да. Анан ушул убакка чейин ушу бала бакчада канализация жок экен да. Канализация жок экен, цивилизация ба канализациядан башталат да. Анан ушунча мектеп түшүп атат, бала бакча түшүп атат, анандай жаңы конуштар, үйлөр түшүп атат экен. Анан баардыгын эске алып бир жолу канализациясын да жасап берели деп. Азыр аны дагы проектин даярдаттык. Буюрса эми бул быйылкы жылга каралган эмес, бирок мен азыр 6 айдын жыйынтыгы менен акча тапканга аракет кылабыз, бир жолу ошо бүтүрүп кеткенгече, Анан эми ушундай жакшынакай мектеп түшүп атса, бала бакча түшүп атса, анан жолду көрдүк. Жол дагы аябай талапка жооп бербейт экен, чаң. Анан эми ата-энелер келет, окуучулар келет, жакшынакай ак көйнөгүн кийип алып келет балдар. Ошону эске алып анан жалпы узундугу 810 метр экен жалпы. Азыр мынанын астында кошуп койгула дедим, ошондо 800-900 метрге жакын неме болот экен. Жалпы ал жак бул жагы болуп тротуарларды кошкондо ошо бир чакырымга жакын жол болот экен. Жолдун дагы акчасын чечип бердик, асфальт болот буюрса, макулбу? Анан мектеп боюнча айта турган болсок, мектеп республикалык бюджеттен эмне үчүн буну бүтүрбөй атасыңар деген суроо болушу мүмкүн. Шаарда жалпы ушундай жаңы мектептердин курулушу 5 мектеп курулуп атат. Акчасы эми акырындык менен берип атат. Быйылкыга дагы мына 10 миллион сом акча каратып бердик мамлекеттен. Эми жакында дагы акчасы которулат. Буюрса ушул жаңы окуу жылына чейин эми мен республикалык бюджеттен каржыланган нерсени толук убада бере албайт экенсиң, себеби ал жакка көз каранды болуп атат. Бирок
Prezidentimiz de tapşırma berdi. 70-80% bütün mekteplerinin kuruluşuna akçanı toluq berip bitirgüle dedi. Yani buyursa bunda бүтүп калат да. Эң негизгиси башталып калды мына жакшынакай мектеп болот dedi. Ana бұл республикалык бюджеттен да, мына жергиликтүү бюджеттин эсебинен башталган нерселерди аны биз шаардык мэрия тарабынан акчаларын чечип беребиз. Садигиз бүтөт атабыз. Эми ушуга байланыштуу маршрутканы эме кылып берсеңиз. Маршрутка жүргүзүп берсеңиз жакшы болмок. Бизге. Эми мына жолдор бүтсүн эле маршрут болот. Жолдор каякка маршрут болот. Азыр мурун кандай болуп турса Маселеси аябай эмеде, суу жок биздечи. Сууну да карап берсеңиздер жакшы болмок. Акырын мындай таза суу боюнча айтып коеюн, бул ирригатор жаңы конуштарда эмес, шаардын ичинде деле проблема болуп атат да аябай. Мына азыр шаарда дагы суу жок. Бир жамгыр жаса, бир сел түшсө эле токтоп калып атат. Ошон үчүн акчасы мына чечилди. Азыр мына укуктун жетекчиси дагы бүгүн ушу Бишкекте жүрөт. Ошо баягы акчаны таза сууга бөлүнгөн акчаны алып келүү боюнча. Ошол акча келип калса, анан буюрса биле мына ирригаторго наркы бизде 224-23 участкаларда ошо бир чекеден жасап атабыз биз. Анан эми мына азыр баардыгы бир моментте бүтпөйт да, ушудан алыс болгула. Адамдарга канчалык жасасаң, дагы бир нерсеси жетишпейт боло берет. Ошон үчүн быйылкы жылкыга мына сабыр кылгыла. Садиңер бүтсүн, мектебиңер бүтсүн, жолуңар асфальт болсун, канализация тартылсын, ушу чоң иш болот да. Акылуу анан суу дагы общий шаар боюнча чечилгенде ушу участкаларга да сөз эмгек. Садик түшкөндөн кийин жакта мынакта неме кылган неме техникалар иштеп атат. Асфальт неме кылышып, шагыл чыгарышыпчы. Ошол жок дегенде бир 4-5 километр нары болуш керек да. Балдардын ден соолугун ойлосо, бияктан чаң да чыгат, анан газ да кетет. Ошо жагын бир мындай караштырып бере аласыз бекен? КамАЗдар тынбай өтөт, анан жолдорда неме кылып атат. Жок дегенде бир 4-5 километр эми Удай берген немебиз бар. Адыр кеткен. Ошо өдөрөккө барбайбы? Шары карабай, шаар чыгат. Жок эми рядомда мындай жакын эле да мынадан өтсөңүз эле бир 50 метрден кийин уже асфальтный неме болуп атат. Мындай ойлогула, и так экологиябыз бузулуп атат биздечи. Аны текшеребиз. Анан ошону кичине кара сууга карасам бир мындай неме кылсаңар, сүйлөсөңөр болобу же болбойбу? Ушундай ойлонуш керек. Ой коелу ушу балдарды. Ойлогон сайын ошондой жакшы эмелер чыга берет. Өзү мындай да, бул зоналар промзона экен да, промзона болгон эми. Ошо турабы, баардык завод ушулар ачылган жер эми. Ошол жерге келип үйлөр салыныптыр мына. Өзү промзонанын айланасында bunday нерселер түшпөш керек да. Анан не түшүп туруп, башына неме кеткен. Азыр айтып атат, Кара Суу районуна карайт деп. Анан сүйлөшүп көрөлү, эгер мүмкүнчүлүк болсо жылдырганга. Эми башка 5 километр минимум 5 километр нары кете турган болсо, кичине неме болот да. КамАЗдар мына жерден өтөт да жолду. Эми жолду жапканга эме жок да, карап көрөлү аны биз. Мен жаптырып коем жолду эме деп убада бере албайм. Жок, анан эми майыл ошончо иштетип атат. Чынында эми бирön Бала бакча болсун да. Биз ошол жерде жакшы балдар тарбияланып, стандарт кызмат кылган балдардан болсун, кара. Allah subhanahu wa ta'ala işlerizge rivoç, shaharni gullatib, yaxshilatib, sog'lom, omadingiz berib, mana shu yerlarda ham mana yoshlar o'sib chiqib, sizdek cho'ng odamlar bo'lsin. Amin. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой бүгүн ушу Ош шаарынын ирригатор участкасында 275 орунду жаңы бала бакчанын пайдаланууна капсула салуу аземине келип турабыз. Кудай буюрса бул кошумча бала бакчаны 6 айдын ичинде тапшырып элге беребиз. Эми бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай жаңы мындай участкада, ирригатор участкасында мына дача участкасы деп коет. Ушул жерде жаңыдан жаңы конуштар. Биз былтыр келгенде ушул жерде элдерден суроо болгон эле ушул мектептин курулушун
тездетип бүтүрүү берүү боюнча анан ушу бала бакча кошумча бала бакча куруу боюнча анан биз жергиликтүү бюджеттен акчасын карадык. Анан келгенден кийин биз ушу мектеп түшкөндөн кийин бала бакча кургандан кийин сөзсүз бул жерде канализация да жетишпейт экен. Биз ушу жаңы конуштарды да эске алуу менен ушу мектепке бала бакча мындай канализация тартып берели деп быйылкы жылга карап атабыз. Буюрса ушу канализациясына бүтүрүп беребиз. Анан эми жолду көрүп турасыздар. Бул жерде Кудай буюрса бала бакча бүтсө, мектеп бүтсө, жолдун акыбалы дагы мындай талапка жооп бербейт экен. Биз жалпы узундугу 810 метр болгон сметалык баасы 16 миллион сом бул жерге карадык. Быйыл Кудай буюрса ушу тротуарлары менен анан ушу жолду жакшына эки мындай слой кылып асфальтты басып беребиз да. Бул дагы жергиликтүү бюджеттин эсебинен. Ошондо жалпы ушул ирригатор участкасына мына ушул долбоорлорго жалпы где-то 70 миллиондон ашык акча сарпталат да. Себеби максатыбыз эми бул участкалар мындай чын айтыш керек, өзүңүздөр дагы көрүп атасыңар, таза суу дагы бул жерде көйгөй, мындайча айтканда каралбай келип калып кеткен жаңы конуштар участка болгондо, ошон үчүн биз бир чекеден ушундай жаңы конуштарды инфраструктурасына көңүл буруп, ушуларга шарт түзүп берели деген ойдо болуп атабыз. Мына өзүңүздөр дайыма көрүп атасыздар. Мындан сырткары да бизде Ош шаарына караган 222, 223, 224 жаңы мындай курулуп аткан курулуштар кварталдар бар, участкалар. Ошол жерлерге дагы ошо быйыл таза суусун, ал жерде дагы мектептерди, бала бакчаларды курулуш иштерин баштадык да. Мына шаардагы балдардын бала бакча менен камсыз болушу шаарда 3 жыл мурун биз келгенде 44% болгон. Биз айтканбыз жылына 2ден 3төн бала бакча куруп беребиз депчи. Мына Кудай буюрса 3 жылдын ичинде биз 7 бала бакчаны куруп атабыз. Жакын арада дагы 8 бала бакчаны баштайбыз да мына Черемушка аймагында. Канализация негизинен биринчи кезекте бул могул жерде бала бакча менен мектепке тартылат. Андан кийин гана Лөлү айылындагы ачуу сооружение бүткөндөн кийин элдерге берилет. Ага чейин элге берилбейт. Азыркы мезгилде бул проекттин жалпы суммасы 29 миллион болду. Узундугу 3 км 720 метр. Бул 3 км 800га чейин. Турбанын диаметри 250 турбамен тартылат. 74 колодец коюлат. Буга чейин бул аймакта, бул мектепте, бала бакчада негизи Союздан бери эле канализация системасы жок болгон. Ошондо бул борбордук канализация кошулат. Бул негизги борбордук канализация кошулат. Кошулган жери мына Ош Ноокат жолундагы Жоргоев көчөсү деп коет, ошол жерге барып туруп кошулат. Бул канализацияныкы проектиси эми бүттү. Бала бакчанын тендер өтүп курушун өзүңүздөр көрдүңүздөр башталды. Тендерге эми коюлат? Бул азыр акча каражатына байланыштуу тендерге коюлат. Акча каражатын источник таап туруп коюлат.